Жалал Абад шаарында өткөн аптада бир катар курулуш объектилери ачылды. Эгемендүүлүк күнүн утурлай ишке берилген жайлар жергиликтүү казынадан каржыланды. Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаевдин демилгеси менен каладагы номер 9 Раатбек Санатбаев мектебинин стадиону оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. 200 орунга ылайыкташкан заманбап стадион бардык талапка жооп берип толугу менен жаңыланды. Май айында башталган курулуш эгемендүүлүк күнүн утурлай аяктады. Шаар мэри Мураталы Тагаев, жергиликтүү кеңештин төрагасы баштаган депутаттар, аксакалдар жана шаар тургундарынын катышуусунда лента кесилип пайдаланууга берилди. Kimdir sözü менен бир эле биздин мектебибиз үчүн, мугалимдерибиз үчүн, ата-энелерибиз үчүн жана окуучуларыбыз үчүн эле эмес, бүтүндөй шаарыбыз үчүн чоң майрам, чоң жетишкендик болуп жатат. Анткени буга чейин биздин спорттук аянтчабыз башка жактардагы спорттук аянтчалардын абалы кандай болсо ошондой эле абалда болгон, өтө эскирген эле, жаңылоого муктаж болчук. Ал эми өзүңүздөр мына бүгүн күбө болдуңуздар, спорттук аянтча заманбап жаңыча жакшынакай реконструкцияланып, аябай жакшы шарттар түзүлдү. Каладагы номер 7 мектептин имаратынын бир бөлүгү оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, кризистик борборго айланды. Кризистик борбор жергиликтүү бийликтин демилгеси, аракетинин негизинде Түштүк Кореянын Good Neighbors уюмунун жакшы кошуналар коомдук бирикмесинин колдоосу менен түптөлдү. Мында зордук зомбулукка кабылган жапа чеккен аялдарга, жаш балдарга жардам көрсөтүлөт. Атайын адистер иш алып барышат. Кызматкерлердин айлык маянасы жергиликтүү бюджеттен каржыланат. Негизги демилгени биз көтөрүп, Түштүк Кореялык Good Neighbors бирикмеси менен биргеликте иштеп чыктык. Бул демилгенин эң негизги максаты бул зордук зомбулукка дуушар болгон балдарды жана үй бүлөлөргө жардам берүү болот. 7 мектептин имаратын тандаганыбыз биринчи кезекте бул жерибиз борбор болгондугуна байланыштуу. Бул жерде судмед экспертизабыз жаныбызда, поликлиникаларыбыз жаныбызда жана ошондой эле участковый милицияларыбыз да бардыгы жанында борбордоштурулган. Анан үй бүлөлөргө, балдарыбызга ыңгайлуу болуш үчүн ушул жерди тандадык. Жеңиш Кичи районунда бала бакча көйгөйү жоюлду. 50 орунга ылайыкташкан бала бакчанын курулушу май айында башталып, эгемендүүлүк күнүнө толугу менен бүткөрүлүп пайдаланууга берилди. Негизи эле бул бир эле стадион эмес, Жалал Абад шаарында бир топ курулуш иштери болуп жатат. Анын ичинде социалдык тармак болобу, капиталдык курулуш болобу. Мына азыр бүгүнкү күндө биз ушул Жеңиш Кичи чарчасында дагы 50 орундуу бала бакчанын ачылышында аземин жасайбыз. Бул жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланды. Жалпы 19 миллион сомго ушул тендерден катышып утушкан. Бул Жеңиш Кичи ушул Дача Кичи районунда буга чейин бир да бала бакча болгон эмес. Ушул биринчи жолу ушул бала бакчаны бүтүрүп отурабыз. Мындан сырткары Тайгараев аймактык башкармалыкта мына биз көчөнүн 1,5 километр, жалпы ошонун 650 метр көчөсүнүн асфальтын бүтүрүп бердик. Кудай буйрса, калганын кийинки жылга толук кандыр бүтүрүп беребиз деген ойдобуз. Андан сырткары ушул жергиликтүү бюджеттен акча каражатын кетирбестен мына Жалал Абад шаарында баягы ишкерлердин колдоосу менен ушул кризистик борбор ачып отурабыз. Садиктер болгон үчүн жакшы болду. Мына балдар менен кыйналат элек ушул жерлерде. Садик вообще жок эле да бу жерлерде өзү. Мына балдар жок, неме ата-энеси балдар кыйналып отурушат эле бардыгы. Шаарга апарган апарат, апара албаган апарылбайт эле бизге ошон кыйналгандар. Ушул бизге ошогондорго жакшы болду. Садик болгондор силерге деле рахмат. Ушул эле келгенде неме эле да, лай эле, кыш эле урулган эле. Ушул жерлерди шунчалык кылып эришип, ушундай кылышты барды ушул жерге келгендерчи. Азиза Пусурманкулова, Аскарбек Исабаев, Жалал Абад.